Antkeni konstitutsiya degan narsa bor. Baxtli Mizanov. Al жерде prezidentga to'liq ilg'ari huquqlar berilgan. Birinchi кезекте konsullik жағынан. Al Gen prokuror оборона жетекчисин тағайындайды. Қорғау қызматының жетекчисин тағайындайды. Ошол толық жоопкер. Бирок ал өзү оппозиция болуп туруп, чек-ара маселесин чечебиздер көп убадаларды берген. Бүт аймактарга силерге келип туруп ошол маселелерди чечемдип, убада ант берип келген. Азыр болсо такталбаган Узбекистан менен гана элес, Таджикистан менен чек-аралар 1000 километрге жетет. 2010-жылдан бери 1 метрге чечилди ошол маселе. Жок, чечилген жок. Анткени буга Атамбаевдин эч кандай жити да келбейт, эрки да келбейт, аң сезими да келбейт. Ошол үчүн бул жерде сарый чыгып алып, мен бул маселени чечем дегени кандай калп чече албайт ал маселени. Анткени андай укуктардан да жок. Өз комитетine kesmasın, жетекчисин кайындай албайт. Баарын икрам чечет. Айтып коем сиздерге. Бул жерге келип, айтып аткан бул сиздерге көз коюлган туруу. Сиздерге камп айтуу. Элге камп айткан башкы жетекчилердин эмнебитөрү бизге барып түшүнүптүр. Буга чейин мына 11 февралда митингдер өттү бул жерде. 14 мартта келип биз катышып митингдер өттү. Ал жерде социалдык экономикалык эң көйгөйлүү маселе, жөнөкөй маселе айтылган. Социалдык контрол болгон төлөмдөр, жөнөк пулдар боюнча камсыздандыруу маселеси жоюлсун деген мисалдарды талап коюп келген мынакей жаранда. Ошонун бирөөсү чечти сари. Чече албайт. Эгерде мындай жөнөкөй маселелерди чече албаган бакпакан эң таалуу биздин мамлекет жогору деген суроого эч кандай чечиши мүмкүн эмес. Ошол үчүн биз бул жерде азыркы бийликти тааныбайбыз. Алардын ошол бул проблеманы чечет дегенине ишенбейбиз. Эгерде жаңы мун келип, эгерде жаңы бийлик келмейинче азыркы проблемалар чечилбейт деген ойдомун. Рахмат.